Üçüncü bir sunuş, bizden kayırımdуулuk mamleketin içinde işlep atkан kayırımdуулuk fondtorдун жеринде bir ayılda 10 ayıl bolsa, bir ayıl ökmötte 10 ayıl ökmöt bolsa, 10 ayıl ökmöттön ayıldınga 10'dan, 6'dan, 7'den, 4'ten keminde bir 4'ten her bir ayıl ökmötte meçitler var. Ошол мечиттердагы тарбия берүү вакытында болуп аткандан кийин bir айылга 2-3 мечиттин кереги жок да. Себеби bir айылга bir мечитти калтырып, ошол жерде молдолор менен эл менен жолугуп сүйлөшүп туруп, анан ашыкчасына биз балдар бакчаларын уюштурсак болот. Себеби ошол молдолор деле bir жерде мечитин окуй берсин, калган мечиттердин имараттарын пайдаланып балдар бакчасы кылып уюштурганга эл деле колдойт. Себеби мен буну чындыкка таянып туруп айтып атам. Жеринде сүйлөшкөндө аялдар мага ушундай сунуштарды беришкен. Анан мен аларга айткамын. Силер мага айткандан мурун ошол жергиликтүү молдолор менен сүйлөшкүлө, аксакалдар менен сүйлөшкүлө, силер сунуш берсеңер, анда биз колдоого алайлы дегенбиз. Ошондуктан ушунда ашыкча мечиттерди балдар бакчасы кылып пайдалансак, бул пайдасы көбүрөөк болот. Анан айылдарда өзүнө керек болгон мечиттерди калтырсак болот да. Муну эл деле колдосо керек, карапайым элчи. Себеби бош эле турат имараттарчы. Ушул жагын эске алып коюшуңузду суранам, анан жыйынтыгын билдирип коесоңуз. Рахмат.